Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Келкел платформасынын бүгүнкү эфиринде Кыргызстандагы билим берүү тармагындагы көйгөйлөр, анын чечүүнүн жолдору жана жаңы мыйзам жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров жана жаңы мыйзамды иштеп чыгуу тобунун мүчөсү Булутбек Имаров болмокчу. Саламатсыздарбы. Алгач эле суроо, Элдар мырза, сизге суроо. Сиз акыркы 1-2 жылдан бери билим берүү темасына аябай көп көңүл буруудасыз. Ушул эмне үчүн сизге бул приоритеттүү тема болду да? Экономика түзмө-түз билим берүүгө байланыштуу да. Сиз азыр Google'га киргизсеңиз, билим берүү деңгээли менен экономиканын байланышы десеңиз, ал жерде ушундай жыйынтык чыгат. Кайсы жерде билим жакшы, аякта экономика жакшы. Демек, Кыргызстандын экономикасын, жашоонун, элдин шартын оңдоштун бирден бир жолу билим берүү тармагын оңдош. Ошондуктан бул тармакка биз терең кириштик. 2 жылдан бери сиз айткандай мыйзамды чогуу иштеп чыктык. Бул жерде Булут мырза болуп. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамдын иштешин камсыздаш үчүн дагы көптөгөн иштердин үстүндө иштеп атабыз. Сиз айтсаңыз, жаңы кабыл алынып аткан мыйзам эмнеси менен мурдакы мыйзамдан айырмаланат? Кайсыл тармактарга көбүрөөк көңүл бурулду? Кайсыл тармактар приоритеттүү болду? Негизинен мыйзам долбоору коомчулукта өтө көп талкууланды. Бүт кызыктар тараптардын талкуусунан өтүп, анан бул өтө чоң күрөштүн натыйжасында кабыл алынган мыйзам долбоору. Анан ал жакта ошо мыйзам долбоору 2 мыйзам чыгып калды. Ошо бирөөсү Жогорку Кеңештин депутаттары бул эксперттик коомчулук менен жарандык коом менен биргеликте алып чыкты. Экинчиси өкмөт билим берүү министрлиги иштеп чыккан мыйзам долбоору. Анан ал жакта көбүнчөсү ошол талаш баягы билим берүү министрлигинин регулировка кылган, жөнгө салган беренелерге каерде акча болсо ошол жерлерден көбүрөөк талаш болуп атты да. Азыркы жаңы мыйзамда негизинен ваучердик система киргизилиш керек деп ушундай пункт бар. Анан мектептерде окуучулардын билим сапатын өлчөш керек деген бул берене бар. Андан сырткары баягы уруксат берүү, балдар бакчасына уруксат берилүүчү мындай эрежелер жеңилдетилди да. 16дан ошо 14төн 2ге чейин түшүрүлдү. Азыр бала бакча ачам дегендер билим берүү министрлигине кабар берүү аркылуу ача берсе болот да. Бул санаа бедем көзөмөл, андан кийин өрт коопсуздугу боюнча кызматтардан уруксат алыш керек. Анын бир топ өзгөчөлүктөр бар, анын талкуунун жүрүшүндө да токтолсок болот. Элдар мырза, айтсаңыз, эгер мисалы Кыргызстан акыркы убактарда ар кандай изилдөөлөрдүн, иликтөөлөрдүн жыйынтыгында мындай жаш балдар гана эмес, чоң кишилердин дагы билим сапаты боюнча ар дайым мындай аябай төмөн бааларды алып келет. Азыркы мектеп окуучулары окуган текстти түшүнүү боюнча, суроо берүү жөндөмү боюнча ар дайым аябай начар болуп келет да. Бул эмне үчүн ушундай деңгээлге жеттик? Мен таң калганым, мен мурун билим берүү тарамына көп киргишкен эмесмин да, бирок иштешип баштаганда биз билим берүү министрлигинде менде 30-40 изилдөөлөр бар да. Ошол билим берүү министрлигинин заказы менен жасалган, ЮНИСЕФ жана бир топтогон ар кандай уюмдар жасап берген. Ошонун баарында жазылып турат. 10-15 жылдан бери эле мындай айтканда бирдей эле картина да. Сиз айткандай балдардын жарымы окуй алат, бирок окуган түшүнбөйт, санай алат, бирок санаганды жашоодо колдоно албайт. Мындай базалык деңгээлден төмөн 50% окуучулар. Бул абдан мындай жакшы эмес, жаман көрсөткүч. Эми сиз айткандай ал чоңдор, ал кечээкү бала да, ал деле асмандан түшүп калган жак да, ал өзгөрүп кеткен жок, ал чоңойгондо адам окубайт оңой мененчи. Бирок эмнеге биз ошону оңдобой карап жата бергенбиз? Анан биз 2 жылдан бери жана Кейджи Аналитикс, Каликова жана бир топтогон адистер болуп, ийгиликтүү өлкөлөрдү изилдедик. Дүйнөдө Эстония 4-чү орун билим берүү деңгээли боюнча, Европа боюнча 1-чи орунда. Ошол эле Сингапур, ошол эле Кембридж системасын изилдеп, ошолордун ыкмаларын биз азыркы мыйзамга киргиздик максималдуу түрдөчү. Бирок күрөш чындыгында катуу болду. Аккредитация деген мурун бар болчу мыйзамда, бирок аккредитация кантип өткөзүлчү десек, мектепке келишкен 40-50 миң сом сурачкен. Анан жана мындай айтканда отургучтардын саны, дуалдар крастетилгенби, ошону эсептеп, эми ал билим берүү деңгээлиге эмне маселе мындай байланышы жок. Эч кандай көрсөтмө куралдары деген сыяктуу. Анан санасак 3 жыл сайын бир мектеп аккредитациядан өтсө, ошону 40 миңге, анан 2,5 мектепке көбөйтсөңүз, ал жерде бир 150 миллионго жакын оборот бар экен да, көрсөң. Ошолдор турбай деп биз мыйзамдан аккредитацияны жокко чыгарып салдык.
Бул мамлекеттик мектептерге да тиешелүү. Бул бардык мектептерге тиешелүү. Анан лицензия, окуу борборлорго лицензия сурай бериши. Например, азыр бизде балдар мектепте түштөн кийин барып бир нерсени окуйын десе, же кымбат, же жок да. Көрсө анын баарына лицензия беришкен, ал дагы бир канча бир акчага турчу экен. Биз аны да жокко чыгардык. Анан эми бала бакчаны айтып кеттик. Негизи эле жок эсе да бизде бала бакча. 4 баланын бирөөсү эле барат бала бакча. 3-өө көчөдө жүрөт. Ошонун баарын чечиш үчүн биз мыйзамды кабыл алдык. Бирок президент Садыр Жапаров былтыр августта кол койгону менен мыйзам бүгүнкү чейин 90% жазылган нерсе ишке ашпай келатат. Эми биз ал боюнча билим берүү министрлиги менен өзүнчө бир чоң отчет сурайбыз буюрса. Бирок ошол ашпаган нерселерди эми айла жок депутат катары өзүм да ошого киргизип атам. Айла жоктон азыр окуу китеби маселесин чечкен табыз. Ал жерде да бир топ көйгөйлөр бар экен. Окуу китептер сапатсыз, эски, 70% 10 жылдан ашып кеткен китептер колдонулат. Былтыр изилдесек бир 50-100 миллионго сомго жакын бөлүнгөн акча китепке китеп жок болсо алар мындай айтканда колдонулбай калып калат акча. Ысырапкерчилик. Мындай моменттер көп экен. Ошонун баарын үстүнөн иштеп атабыз азырчы. Бултбек мырза, сиздин оюңузча эмне үчүн биз ушул билим берүү системасы Кыргызстандын бюджетинен мындай тармактар боюнча алганда эң чоң бир бөлүгүн алат да? Эмне үчүн ушуга карабастан Кыргызстанда билим берүүнүн деңгээли, адамдардын билиминин деңгээли негизи сабатсыз деңгээлге эле жетип калды? Эмне ушундай себеп, кандай себептер бар экен? Негизинен ошол 2000-жылдардан берки статистиканы ошол бөлүнгөн каражатты алып караганда Кыргызстанда билим берүүгө коротулган акча 20 эсеге жогорулаган да. Бирок ошол эле убакта билим берүүнүн сапаты мындай кайра тескерисинче артка кетип атат да, жылдан жылга артка кетип атат. Анан бул жерде бир топ себептер бар. Мектептердин жетишсиздиги, окуу китептердин сапатынын төмөндүгү, мугалимдердин мындай квалификациясынын төмөндүгү, алардын мындай билим берүүдөн башка дагы толтура иштерге аралашкандыгы, ушундай сыяктуу бир топ маселелер бар да. Кыргызстанда ошол шаардык мектептер менен айыл мектептердин ортосунда эки эсе айырма бар да. Ушундай сыяктуу бир топ көйгөйлөр бар. Анан негизи биз мындай азыркы учурда мектептерде азыркы күндө да карасаңыз, окуучуларды тарбиялап атканда ошол эле жанагы орус мектепке беришет, келечеги кененирээк болсун деп. Же болбосо англис тилдүү мектептерге бергенде дагы ушул балам Кыргызстанда эмес, бирок башка өлкөлөрдө депчи. Эмне үчүн биз азыр бүткүл билим берүү системасын бир ар кандай деңгээлдеги мигранттарды даярдоого арнап калдык да? Эми бул айла жок иши. Анткени кыргыз тилдүү китептин көбү окуу куралдар тилекке каршы сапатсыз, жетишсиз. Ага караганда орус китептер кененирээк. Мисал айтып кетейин, бул жерде бир частный мектеп китепти алмаштырды. Болгону китепти Эстониянын китептерин алып келди. Ал жерде орус тилдүү. Анан ошол эле мугалим, ошол эле мектеп, ошол эле окуучулар бир жылда билим деңгээли 2 эсе өсүп кетти. Жөн эле китеп алмаштырган үчүн. Элестете бергиле. Демек, окуу процесс 3 нерседен турат. Мугалим, китеп, окуучу. Китепти өзгөртсөк эле биз 2 эсе балдардын билим деңгээлинен өстүрсөк болот экен. Бул өзүнчө ма. Анан мугалимдин деңгээлин кантип өстүрөбүз? Албетте бул мугалимдин айлыгына байланыштуу. Мына бир 2 жыл мурун 1,5 эсе айлык көбөйдү эле. Педагогикалык адистикке тапшырган студенттердин ЖРТ балы 120дан 150ге өсүптүр. Демек, азыр биз айлыкты дагы 1,5 эсе көбөйтсөк, мүмкүн 170-180 балл ЖРТден балл алгандар мугалим болом деп баштайт. Автоматтык түрдө мугалимдердин билими өсөт. То есть бул айлыкка байланыштуу. Анан окуучуга десек, эми окуучуга бир жагынан жана мамлекеттик стандартка туура келген китептер, анан балага мамиле өзгөрүш керек мектепте. Анан мектептин өзүнүн чоң көйгөйү бар. 2010-жылы 1-класска 94 000 бала барыптыр. Быйыл 170 000. 2 эсе өсүптүр. Мектептердин саны бир 10% эле көбөйдү. Бир кошумча имараттар курулду, бир айылдарга майда чүйдө мектептер курулду. Мына жалпысынан мектептин саны өзгөргөн жок деп койсок болот. Азыр мына мен жаңы эле балдар жөнөтүп мен окуган Горький мектепте Караколдо биз 1000ге жетпеген окуучубуз. Азыр 3000ден ашык окуучу окуйт экен. 6-класстан 6 класс бар экен. А, Б, В, Г, Д, Е. Анан ар бир класста 45-50 баладан экен. Мен көрүп алып азыр абдан таң калдым. Эми анан кантип мугалим билим берет? 50 бала. Демек, мен азыр депутат катары сунуштагандыктан республикалык бюджет 25-жылкыга
ошол красный зонада мектептер деп коебуз. Мындай айтканда эң көп 50-60 класстагы балдардын мектептерин жанына бир жыл ичинде кошумча мектептерди куруу деген бир сунуш киргизейин деп атам. Андан сырткары дагы сиздер сунуштаган мыйзамда дагы кандай өзгөртүүлөр бар? Негизи эле ваучерлик система дедиңиз, ал кандай түшүндүрмөсү кандай да? Ваучерлик система кандай иштейт мектептерде азыр киргизилсе? Ваучерлик система бул жан башына каржылоо деп дагы айтылат. Бул республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражат. Бул ар бир балага бөлүнөт. Ал акча баланын аркасынан ээрчийт деп ошондой максатта киргизилди. Бул бир адилеттүү система деп. Себеби биз мисал кылып келип атабыз, бир эле эки жаган турган мектеп, бирөөсүндө гимназия деген же болбосо да башка статус болсо, ага 2 эсе көбүрөөк акча төлөнүп, жөнөкөй мектептерге ага караганда мындай 2 эсе азыраак акча бөлүнүп келген да. Ал жерде окуп аткан балдарда мындай эч кандай мындай өзгөчөлүк жок же мындай кемчилик жок да. Азыр бул система киргизилгенде бул мектептеги көп көйгөйлөрдү чечмек, ошол эле убакта бул жеке менчик мектептердин пайда болушуна, ошол эле убакта баягы мектептердеги мындай жүктөмдүн азайышына бир шарт түзмөк да. Азыр эми көпчүлүк мектептерде, шаарларда бир класста 50-дөн 60-тан бала окуйт, бул айла жоктон да. Ошол эле убакта жеке менчик мектептер пайда болсо же мындай муниципалдык мектептер пайда болсо, аларга дагы мындай балдар барып, бул жактагы балдардын саны азаймак да. Бирок ошол эле учурда Бишкек шаарын алып карай турган болсок, Бишкектеги бир канча жакшы мектептер бар да, жакшы деп эсептелген мектептер. Анан аларга азыр ошол акчанын артынан, акчага кызыкчылыгы жок болгондугу үчүн мындай окуучулардын саны азайып турат. Алар көбү баарын кабыл ала бербейт. Азыр айтышат, ой, бизде толуп калды депчи. Бирок элдердин баары ошол мектепке баласын окуткусу келет. Эгер бул мыйзам кирсе, ошол мектептердин окуучулардын саны кайрадан көбөйбөйбү? Кайрадан эле мындай системада. Мындай да, Бишкекте 2 мектеп бар. Биз салыштырдык. 13-70-чи. Азыр эсимде жок номерлерчи. Өкөндө тейин примерно 3200 баладан окуйт экен, бирок биз бул мектепке окуучу башына бюджеттен 20 000 сом бөлөт экенбиз. Бул мектепке 11 000 сом бөлөт экенбиз. 2 эсе. Эми 2 эсе көп акча келген жерге демек сапаттуураак мугалимдер келет. Жана башка, ошондуктан ваучер системанын негизги максаты мындай адилетсиздикти жокко чыгаруу. То есть кайсы мектепте окуба, сен бюджеттен примерно бирдей акча сага кетиш керек. Эми айыл алыскы региондор өзүнчө маселе, а жерде 100 бала окуса деле, 200 бала окуса деле баары мектеп керек. Мен именно жанагындай шаарларды, эл көп жерлерди айтып атам, ал жерде мындай адилеттүү система керек да. Сиз буга чейин жанагы жогорку кеңеште өзүңүз сунуштадыңыз, мектеп олимпиадаларынын жеңүүчүлөрүндө болгон стимулда бул канчалык бардык окуучуларга стимул болуп бере алат деп ойлойсуз? Эми Кыргызстанда бир эле Айсулуу Тыныбекова бар, бир эле Акжол Махмудов бар, ошол сыяктуу эле бир эле биринчи орун алган математик болот жыл сайын. Математик, биолог, химик, айтишник. Бул балдарга ошол чемпиондукка жетиштүүгө биринчиден бир стимул болот. Анан ошол чемпиондорду эл аралык аренада Кыргызстандын жерлегин желбиретиш үчүн мамлекет бир уюм түзүп, ошого каражат бөлүп, эң күчтүү тренерлерди жалдап, бир алтын алганга мындай айтканда өбөлгө түшүш керек. Негизги максат ошол мен сунуштаган. Анткени бүгүнкү күндө мындай эчтеке бөлүнбөйт экен деп да айтып койсок болот экен. Көңүл бурулбайт экен. Биз спортко бир 1,5 миллиард сом бөлсөк, акыл спортко 1 сом почти бөлбөйт экенбиз да. Хотя мен текшерсем, именно дүйнөдөн 2-3 орун алган олимпиадчиктер бар бизде. Бир 30-40 баланы тапып көрдүк акыркы 7 жылда. Алар ушунчалык бир 5 миллион, 10 миллион долларлык ийгиликтүү стартаптар жараткан, жүздөгөн жумуш орундарын түзгөн. Эми салымы абдан чоң да, экономикага жана башкага. Гарвардты, MIT-ни бүткөн булар. Демек биз мындай балдардын санын көбөйтүш керек, анан жаштар үчүн мындай айтканда идеалды бир аз өзгөртүш керек да. Спорт темасынан билим берүү. Спорт эми керек денеге, бирок дүйнөнү багындыруу жаланган билимдүүлөр башкарып атпайбы, технология башкарып атат.
Анан эгер жаңы система киргенде ушул биз буга чейин ошол пиза баалоо системасынан баш тарттык, башка баалоолордон да баарын баш тарттык да. Ушул баалоолордун орду канчалык? Себеби дегенде биз 2 жолу тең пизадан эң акыркы орунда алып туруп таарынып кетип калгандай болгонбуз да. Ушул баалоо канчалык маанилүү билимдин сапатын жогорулатуубузда? Негизинен азыр айтылгандай эле мыйзам август айында кабыл алынды. Анан ошодон бери негизи мыйзамда өкмөткө 6 айлык убакыт берилген да. Өзүнүн мыйзам алдындагы актыларын иретке келтирсин, ошол мыйзамды иштетсин деп. Анан ошодон кийин жумушчу топ түзүлдү. 8 бир жумушчу топ түзүлүп, ар бир рабочий группалар түзүлдү да эмелерден. Ошол беренелерге мыйзам алдындагы актыларды иштеп чыгуу боюнча. Анын бирөөсү ошол мектептик билим берүүдө окуучулардын билимин баалоо боюнча департаментти түзүү. Бул жактан дагы Элдар мырза айткандай, ошо Казакстандын тажрыйбасы, Эстониянын тажрыйбасы, Грузиянын тажрыйбасы мындай иликтенип, мыйзамга мындай түздөн-түз жазылды да. Ошондой атайын көз карандысыз департамент түзүлөт министрликтин алдында. Аны өкмөт башчы бекитет. Анан ал окуучулардын билимин дайыма мындай өлчөп турат деп. Анан бул өтө маанилүү, себеби Кыргызстанда бүгүнкү күндө окуучулардын билими өлчөнбөйт да. Биз качан билебиз, качан 11-ди бүтүп атканда, 11-чи классты бүтүп атканда жалпы республикалык тестирлөөгө катышат балдар. Анын жыйынтыгы менен мектеп эч нерсе кыла албайт да. Ошону бүттү. Андан ары мындай тапшыргандар жогорку окуу жайына кетет, калгандары мындай жөн эле мигрант болуп же башка кала берет да. Азыркы сунушталган мыйзамда биз ошол башталгыч классты бүтүп атканда, орто класста, мындай жогорку класста ошол окуучулардын билимин дайыма мындай өлчөп туруш керек. Ошого жараша бизде Кыргыз билим берүү академиясы өзүнүн сунуштарын берип туруш керек. Мектеп ошого чара көрүш керек. Анан дайыма окуучу кайсы жактан аксап атканын мектеп дагы, мугалим дагы билип туруш керек. Анан ошого жараша чара көрүш керек деп ушундай департамент түзүү сунушталган. Бирок азырынча мындай эч кандай аракет жок да. Ошол эмне үчүн аракеттер болбой атат? Негизи бул мыйзам кабыл алынгандан кийин азыр эсептедим, эгер 6 ай ичинде орунуна келиш керек болсо 8 ай өтүптүр бул күчүнө киргенден кийин. Эми биринчиден министрликтин ичинде мындай айтканда сопротивление бар. Мыйзам кабыл алса дагы биз эски система бизге жакшы эле, биз ошол жерден мүмкүн акча тапчыбыз, мүмкүн бизге бир комфорттуу система болсо, ошо комфорттуу өзүнөргө жаккан системадан дагы эле чыккысы келбей атат. Жаңы министр келди, башында жаңы мыйзам боюнча ар кандай пикирлерди айткан, жаккан жерлери бар, жакпаган жерлери бар да, бирок азыр байкасак жалпысынан колдоп эле атат. Бирок негедир бир алгылыктуу, бир жыйынтыктуу аракеттерди кыла элек ошол мыйзамдын иштешине. Ошондуктан биз депутат катары мыйзамдын иштешин камсыздаш үчүн уже жогорку кеңештин ичинен да көптөгөн токтомдорду, инициативаларды кабыл алып атабыз да. Сизге дагы ошол баалоо боюнча айтсак, мисалы жалпы республикалык тестирлөөнү көпчүлүк мындай сындап келет да. Бул билим берүү, мектептеги билим менен анда окуган нерселерге такыр эле тиешеси жок нерселерди берип атат депчи. Ушул туурабы же болбосо негизи билимди баалоо кандай жүрүш керек? Эми ЖРТ идеалдуу система эмес, бирок андан жакшы система жок тилекке каршы. Анткени мен ЖРТ жок кезде окугам, бизде билбейм, академия МВДга тапшырыш үчүн агаман $5000 сураган. Эми ал кезде ал мындай түшүүскө кирбеген акча болчу. 98-жыл, 97-жыл. Академияга медицинский медакадемия тапшырыш үчүн $5-10 чейин берчү болдур. ЖРТ киргенден кийин ал нерсе жоюлду. ЖРТ керек, ал жакшы. Бирок сиз айткандай, албетте мектеп программасына жана аналогия, логика деген сабактарды кошуш керек 11-чи класска. Ал сунушту да биз азыр токтомго киргизип бердик. Ал жана мамлекеттик стандартты өзгөртүп, анча-мынча ошол нерселерди кошуш керек. Ушуну улай эле сизге суроодо, бул парламентте бул билим берүү маселеси негизи көп мындай популярдуу тема эмес да. Көбүнчө мындай кайсы бир окуя болгондой эле көтөрүлбөсө, бул күнүмдүк парламенттин ишине көп кызык жарата бербейт. Анан парламентте негизи депутаттардын ичинде ушул тема боюнча бирдиктүү пикир барбы? Канчалык мүмкүн жумуш топто канчалык депутаттар турат деген? Эми билим берүү системанын жыйынтыгы көрүнбөйт да, сен кыла бересиң, анын жыйынтыгын бир 5-10 жылда мүмкүн көрөсүң.
Ошон үчүн бул сиз айткандай популярдуу эмес тема да. Популярдуу эмне мындай бүгүн кылсаң эртең результат көрүнүп калса же бир жылда уже ошол жагат да тема. Бирок идеялаштар бар, билим берүүнүн маанилүүлүгүн баары түшүнөт. Спикер баш болуп баары эле түшүнөт. Мен ойлойм кеминде бир 10 депутат мындай туруктуу колдойт. Биз кылган инициативага жалпысынан мыйзамды кабыл алганда дагы эми депутаттардын 70-80% колдоп берди. То есть алар маанилүүлүгүн түшүнөт, эгер сенин аракетиң чындыгында жакшы болуп атса колдойт. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Экөөңүздөргө тең жалпы эле суроо, эгер Кыргызстандагы ушул билим берүү системасы уламдан улам жанагы чечилбей келген көйгөйлөрдүн бири, анан ушул мындай көйгөйдү чечүүнүн башталышы кайсыл тарапта болуш керек? Бул мектепте болуш керекпи, же мектепке чейинки окуу системасы болуш керекпи, же жогорку окууда болуш керекпи, китеппи, мугалимби, кайсыл тармактан биринчи кадам башталышы керек деп ойлойсуз? Мен оюмча бул билим берүү бардыгы ошо Кыргызстандын эртеңкисин ойлогон, келечегин ойлогон ар бир кайдыгер эмес жарандын мындай биринчи кесилише турган тармагы ошо билим берүү да. Билим берүү тармагы оңолсо анан этап менен башка тармактарга сөзсүз таасирин тийгизет. Анан биринчи ошол билим берүү министрлиги бул бир гана ошолор гана иштеп, ошолор гана мындай жөнгө сала турган же ошолордун менчик тармагы эмес да. Анан бул ушул бардык билим берүүнү оңдойм деген, билим берүүгө салым кошом деген бардык кызыктар тараптар менен мындай кызматташыш керек. Ар биринин пикирин угуш керек. Анан ар биринин сунуштарын эске алыныш керек да. Анан менимче бардык этаптарда маанилүү. Себеби биз азыр жогорку окуу жайдан баштасак, жогорку окуу жай бул эртеңки мугалимдерди даярдай турган өтө маанилүү бир тармак да. Анан ошол эле убакта мектепке чейинки билим берүү бизде Элдар мырза айткандай эле ошол балдарыбыздын 4төн бири мектепке чейинки билим берүүгө мындай тартылбайт да, камтылбайт. Анан бүт жагында проблема бар, мындай акырындан ошону чечкенге киришиш керек да. Ооба. Бул билим берүү мындай да, биягын көтөрсөңүз бияга түшүп калат. Муну баарын чогуу көтөрүш керек да. То есть мугалимдин да деңгээли өсүш керек, китеп дагы сапаттуу болуш керек, окуучунун да аракети жакшы болуш керек. Окуучунун аракети жакшы болуш үчүн албетте ата эненин ролу чоң. Алар дагы үй бүлөдөн мындай айтканда жакшы бир шарт, аура түзүп бериш керек, баласын колдош керек, кызыгыш керек барып. Муну барып жана складка барып баланы тапшырып койгондой мектепке жибербей бериш керек да. Барып эмне болуп атат, кызыгып, мугалим менен кеңешип, мугалимге жардам берип, бул мындай айтканда баардык жагынан процесс кетиш керек. Анан бала бакчага барган бала менен барбаган баланын билими асман менен жердей экенин бүт эле педагогдор айтты. Демек бала бакчага 100% биз камсыздашыбыз керек. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Келкел платформасында Кыргызстандагы билим берүү тармагындагы көйгөйлөр, аны чечүүнүн жолдору жана жаңы мыйзам жөнүндө талкууладык. Бул үчүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров жана мыйзамды иштеп чыгаруу тобунун мүчөсү Булутбек Имаров болду. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.